өнөрчүлүк таланты далайларды шыктандырган менен далдоодо калып келген көркөмдүү үйнө. Көчмөндөр оюндарындагы ак өргөө шаарчасы, ат жабыштардагы жабдыктар, өнөр адамдарынын кийиминен тартып, сахна жасалгаларына чейин чеберлердин колунан өтөт. Бирок алардын эмгеги элге канчалык дайын. Ырчынын аты чыгат, аттын аты чыгат. Ушу сыяктуу акыл өнөрчүлөр бир экинчи планда, бир көшөгөнүн артындакыдай сезилет. Бирок ошо өкмөттөн бир сом албай ошончо боз үйдү кул өнөрчүлөр жасап чыкты да. Анан ушул көчмөндөр оюну кол өнөрчүлүктү таанытты десек болот. Ошону кайрадан өзүнүн ордуна алып келе жатат. Бул кол өнөрчүлүгү кыргыздын салттуу маданий көркөм өнөрү да. Бул энелерибизден, ата бабабыздан бери узчулук, устачылык, зергерчилик деген ар түрдүү өнөрүбүз баягы атадан балага, энеден кызга жан дүйнөсү менен өтүп келе жатат. Андан сырткары билим аркылуу окуп, билип, үйрөнүп өтүп атат. Деги эле жанакы спортсмендер, же болбосо артисттер, же бир кандай тиги сыртка чыгып байгелүү ордундарды алып келсе, эгер шарты түзүлүп, ошого өкмөтүбүз да ошолорго шарт түзгөн сыяктуу шарт түзсө, кол өнөрчүлөрдү алып келе алат да. Жамбы апа өмүрүнүн 50 жылдык тажрыйбасында мектеп окуучулардын кол эмгегине үйрөтүп, өнөр өздөштүрүүсүнө жол көрсөттү. Андан кийинки 20 жылын элеттик айымдардын кол өнөрчүлүгүн колдоого арнап келе жатат. Айылдагы аялдарды үйрөтүп, анан ошолорго топторду түзүп, ошолорго буйртма берүү менен иштеп келе жатам да. Эми мында көптөгөн иштерди алып барган, алдыда келе жаткан кол өнөрчүлүгүбүз бар. Үйлөрүндө эле жатып алып эле тымызын эле кошунасына өзүнө жасап берип коюп эле мындай өзүн көрсөтпөгөн кол өнөрчүлүгүбүз бар. Бул деле кыргыздын канында бар болгондуктан дээрлик эле баары кол өнөрчү десек да болот. Анан айыл кыштактарда, мисалы үчүн жанакы шарды, швейни, тигүүлөр кандай өнүп туруп атат, тигүү цехтер кандай өнүп туруп атат. Кол өнөрчүлөр деле ошондой өнүп туруп атат да. Бул кол өнөрчү, мисалы үчүн туризм деген эмне? Бул туризм азыр жана тоо туризми деп атабыз. Анан биздин жаратылыштын койнунда эс алдыруу, биздин деги эле кыргыздын кызыккан, мисалы үчүн Европа өлкөсү дейбизби, Америка дейбизби, баарын эле кызыккан азыр кыргыздын экологиялык жактан таза ушу жайлары, жайлоолору, аккан суулары, жашыл төрүлөрү, ошондо аппак боз үйлөр, анан экологиялык жактан таза малыбыздан алынабы, же башкадан алынабы, же кулго жасайбызбы, ошо продукциялыбыз да. Уюм тайымдарыбыз ар бир келген турист бирден мындай ийне сайгыч алып кеткен күндө дагы ошол кол өнөрчүлөрдүн киришиси болуп эсептелет да. Карагат, өрүк фестивалдары өткөрүлгөн сыяктуу ар бир товар өндүрүүчүнүн башын бириктирген көргөзмөлөр уюштурулуп келет. Кол өнөрчүлүктүн алкагынан алганда Кыргыз шырдагы фестивали сыяктуу айтыла турган арбын иштер бар. Жылдан жылга кол өнөрчүлөрдүн бир табышкерлиги көбөйүп бартат десек болот. Мына мисалы үчүн мен могу Шырдак деген фестивалды быйыл 12-син тиги Нарын областында өттү. Ушунун биринчисинен баштап атын Кыргыз Шырдагы деген болсун деп ушу инициатива көтөрүп, Шырдак менен эми баардык жерде эле мына Ысык көлдө боз үй эмеле өрүк фестивали деп өткөрүп атат, Карагат фестивали деп өткөрүп атат. Дагы бир жерде ушундай өзүлөрү эмнени сонунду жасай алса, ошол аймак ошону таанытып, анан ошол аркылуу киреше табыш үчүн фестивалдарды өтүп атат. Нарын мал киндиктүү жер, анда өрүк же бир кандайдыр продукция, башка жашылча жемиш деген анча өспөйт. Анан мал кой деген кенен. Ошо биз бир Германиянын Жайзет деген программасы менен окуп анан деги эле кайсынан фестиваль түзөт болот дегенде, ушу бизге Шырдак фестивали деген Шырдакты ушу мен байкашымча дүйнөдө аз эле эл жасайт. Анын ичинен Кыргызстан жасайт. Кыргызстандын ичинен Нарын областы аябай мыкты жасаган аймак. Кел ушул фестивалды өткөрөбүз деп сунуштап, анан ошо биринчисин 2009-жылы баштаганбыз да. Иш сапар менен Нарынга бир ирет барып калганда, биздин кыргыздар эле эмес, сырттан келген туристтер кошо Шырдак шырышып отурганын көрүп калган жайым бар да. Ошондой кызыгуучуларга үйрөтүү жагы кандай? Бир кызыгуучуларга биз мастер-класстар өтөбүз.
ар бир узуйт бере алат. Нарын областында дагы эң мен кыйын деген уздар ар бир айылда кездешет десек болот. Аны айрыкча бул шырдакчылык деме боюнча Нарын областында атбаш өрөнү жайма базарга чыгаруу, мындай жайма сатуу боюнча атбаш өрөнү турат. Ал эми мындай эме боюнча экспортко чыгаруу боюнча Кочкор өрөнү турат. Анткени Кочкордо ошол теги бир проект келип, жана Хелветасын ошол аркылуу 96-жылдан бери кол өнөрчүлүк боюнча жана алтын кол иштеп келе жатат да. Расмий иштегендери 98-жылдан бери ал алтын кол 20 жыл эмес 23 жылга баратат. Балким келдиркилерден 25 жылдыктар өтүп калат бул алтын колдун уюштурулганыначы. Ошондон бери муну швейцариялыктар, ошол Швейцариядан келген бир Вальтер деген теги волонтер келген, ошол колдоп отуруп ушуга чейин даражага жетти. Сиздер кол өнөрчүлүктүн көркөм дүйнөсүндө шырдактын орду тууралуу кеңири маалымат алдыңыздар.